Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтүлө турган темабыз Азиянын батышындагы көчмөндөрдүн мамлекеттери. Азиянын батышындагы көчмөндөрдүн мамлекеттерине Авар кагандыгы, Хазар кагандыгы, булгарлар, Огуз жабулугу, Химак кагандыгы кирет. Авар кагандыгы Борбордук Азияда жана Борбордук Европада өкүм сүргөн түрк тилдүү көчмөн уруулардын мамлекети болуп эсептелет. Аварлар алгач Борбордук Азияда жашап, мамлекетин негиздеген. Мамлекеттин күч-кубаты чыңдалган. Аварлар негизинен жарым көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенишип, тиричилигинде жылкынын ролу аябай чоң болгон. Аварларда бакчылык, бүт-бараска, сыйынуучулукка, табынуучулук өкүм сүргөн. Түрктөр тарабынан кыйраган соң аварлар бир бөлүгү Корея менен Түндүк Кытайга, ал эми экинчи бөлүгү Борбордук Азиянын Европа аймагына жер көтөргөн. Ал эми Хазар кагандыгы 650-969 жылдары өкүм сүргөн түрк тилдүү көчмөн уруулардын мамлекети. Бул Хазар кагандыгы 8-9 кылымдарда Түндүк Кавказдын Волга дарыясынын ортоңку агымына жана азыркы Казакстандын түндүк батышындагы Днепр дарыясына чейинки аймактарды ээлеген. Ал эми булгарлар Болгариядагы элдин түпкү ата-бабалары болуп эсептелет. Түрк тилинде сүйлөгөн, алар Волга дарыясынын боюн ээлеген. Кийин Балкан жарым аралындагы азыркы Болгариянын аймагында жуутул жасап, ошол аймакка өздөрүнүн атыны коюшкан. Ал эми Огуз жабулугу орто кылымдарда Борбордук Азияда жашаган түрк тилдүү уруулардын биримдиги болуп эсептелет. Огуздар адегенде Жети сууну жердеген. 7-кылымдын ортосунда Карлуктардын кысымынан улам Огуз уруулары Жети сууну таштап, Сырдарыянын төмөнкү агымына Арал деңизинин жээгине көчкөн. Кийинчерээк алар Сырдарыядан Волгага чейинки аймакты ээлеп жашап келишкен. Огуздардын башчысынын атыны Огуздардын башчысыны Жабугу деп атаган. Алар жылына бир жолу элди курултай өткөрүп, элге олуттуу маселелерди талкуулап турушкан. Ал эми Химак кагандыгы байыркы көчмөндөрдүн мамлекети 750-жылы 1035 жылдардын аралыгында Казакстан жана Түштүк Сибирь аймактарын ээлеген калк болуп эсептелет. Булардын борбору Химак шаары болуп эсептелет. Ал эми Химак кагандыгы Огуздар жана Карлуктар түндүк чыгыштан Енисей кыргыздары менен чектешип жашашкан. 740-840 жылдарында Уйгур кагандыгына карап, ал эми алар кулагандан кийин өз алдынча хандык катары жашап келишкен. Караханд мамлекетинин кысымынан жоюлгандан кийин алар өз алдынча мамлекет болуп жашап турган. Байыркы доордогу жана орто кылымдардагы түрк тилдүү элдер азыркы кезде улуттарга айланып, жер шаарынын 3/1 ээлейт. Бир нечелеген кылымдар өткөндөн кийин түрк тилдүү көчмөн элдер өзүнө тиешелүү цивилизацияны жаратып, дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, тукум улап, өнүгүп келет. Урматтуу окуучулар, ушул теманы окуп, өзүңөрчө талкуулап, кластер түзүп келгиле ушул мамлекет